Аллах Таала мақталар. Жана пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва салламға салам, салаваттар болсын. Аллах Тааланың берген тауфиқтері менен, неаматтарымен иншалла бүгін сабағымызды баштайбыз. Бүгінгі ала тұрған мәселебіз барыңыздарға белгілі. Алымдарға мойынсыну. Алымдар. Шариғатта, ислам дининде алымдардың орды аябай чоң да. Ошол ислам динин таратканга себеп болгон, ислам динин элдерге үйрөткөнгө ушунчалык өздөрүнүн болгон мүмкүнчүлүгүн, өмүрүн арнаган ошол кимдер? Алымдар да. Шариғатта алымдардын орду аябай чоң. Себеби алар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мураскорлору да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өткөндөн кийин пайгамбарыбыз алтын, күмүш таштаган эмес, эмнени таштаган? Пайгамбарыбыз илим, шариғат таштап кеткен да. Ошол шариғатты кимдерге таштаган? Илим ээлерине таштаган. Ошол илим ээлери ошол жоопкерчиликтерди көтөрүп, мойнуна алып адамдарга таратышкан да, көрөбү. Ошон үчүн шариғатта илим ээлеринин орду чоң. Ошон үчүн алымдарга, ахли сүнна алымдарыбызга, ахли сүнна имамдарга эмне мойынсунуу эмне экен? Биринчи түрү важип да, милдет. Себеби Аллах Таала Куранда Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Билбесеңер билим ээлеринен сурагыла дейт да. Кайсы бир адам шариғаттан билими жогору эмес, карапайым адамдардан диндеги сабаттуулугу жогору эмес, төмөн деңгээлде болгон болсо, карапайым болгон болсо, шариғатты билбейт өкүмдөрүн. Кайсы нерсе важип, кайсы нерсе харам, кайсы нерсе бир талаш маселе болгон болсо, кайсынысы туура билбесе, анда эмне алат? Өзү ишенген, Куран менен сүннөттү мыкты билет деп ойлогон, ишенген адамына кайрылып, мына ошол илим ээсинен сурайт. Ошол илим ээси буйруган болгон болсо, иншалла ошого амал кылат. Аллах Таала Куранда мына ошол нерсеге буйруп атат да. Фас'алу ахла зикри ин кунтум ла та'ламун. Билбесеңер билим ээлеринен сурагыла дейт да. Ошон үчүн бул Аллах Таала буйрук этине айткан, алымдар билбеген карапайым адам ошол маселесин бир илим ээсинен сурашы керек дейт. Эми алымдарга мойынсунуудагы экинчи түрү. Экинчи түрү айттык, биринчи түрүндө алымдарга мойынсунулат, важип деп айттык, туурабы? Важип Куран менен себеби негизи алымдар көбүнчө эмне? Куран менен суннага каршы чакырбайт алар. Куран менен сунна талап кылган нерсеге чакырат да. Ошон үчүн алымдарга биринчи түрү мойынсунулат, мойынсунуу, алардан сураш, мойынсунуу милдет болуп эсептелет. Экинчи түрү алымдардагы пайгамбар эмес. Туурабы? Алар дагы иштихат кылып, кээ бир маселелерде, көпчүлүк маселелерде акыйкатка жолугат, бирок кээ бир маселелерде алымдар дагы жаңылып калышы мүмкүн. Далил жетпеген себептен, же болбосо жеткен далили дагы даиф болуп калышы мүмкүн, баягы сахih болбошу мүмкүн. Кээ бир адамдарга мисалы, кээ бир алымдарга мисалы Абу Ханифа болобу, же имам Малик болобу, же имам Шафии болобу, же имам Ахмад болобу, кээ бир алымдарга далил жетпей калышы мүмкүн десең, мисалы таң калышат да. Кантип ушул имамдарга далил жетпей калышы мүмкүн депчи? Бул таң калыштуу маселе эмес бул. Бул жөнөкөй гана маселе. Илим талап кылган бала үчүн, шариғаттан маалыматы бар бала үчүн бул жөнөкөй гана маселе да. Мен силерге ошого бир далил катары айтып коеюн. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистеринде биз Омар менен бияка бардык, Абу Бакр менен бияка бардык деп хадистерде айтат. Хадистеринен түшүнөбүз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көп жүргөн сахабалар ал Абу Бакр менен Омар болгон да. Дайыма жанында жүргөн сахаба да. Пайгамбарыбыздын жанында, караңыздар, ушул Омар ибн Хаттаб өзүнүн халифалык учурунда, билесиңер, Шамга келет, дин тaraтканы. Шамга келип, Шамга кирейин деп атканда, өзү сахабалар менен келгенде Шамда чума оорусу бар экенин угат да. Ошондо эмне кылат Омар ибн Хаттаб? Чума оорусу оңой оор эмес. Коронавирус чума оорусунун жанында жөнөкөй гана ооруда. Ал жуккан адам көбүнчө өлөт да. Омар ибн Хаттаб субханалла абдан даанышман адам болгон. Ошол өзүнүн менен келген сахабалардын арасында мухажирлер бар. Ансарлар бар. Мухажирлер деген Маккадан Майдинага көчүп келген, мансарлар деген Майдинанын тургундары да, мухажирлер тосум адамдар да. Ошол аксакалдарды чакырат да, ошолор келишет.
келишкенде Аллахтын арасында айтат, кээ бирлери сен ушунча пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалары менен келгенден кийин ушул жерге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын ушундай бир өлүмгө түртүп бияка кирбегин дейт да. Сен кирсең пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларын өлтүрүшкө себепкер болуп каласың. Себеби чума оорусу аябай коркунучтуу оору дейт да. Кээ бирлер айтат, жок, Омар ибн Хаттаб ушунча алыстан келгенден кийин Мадинадан, эми Шам менен Мадинаның ортосу бир тойло алыс да. Ушунча алыстан келгенден кийин бисмилла тавакел кылып кире берели дейт да. Ушул жерде Омар ибн Хаттаб анык далил билбейт да. Бирок ушул маселе болуп ушундай келишим болуп кирбей турган кезде сапарда жүргөн бир сахаба келет дагы. Менде бул маселеде далил бар дейт да. Эмне бар десе, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, силер бир кыштакта болсоңор, ошол кыштакта оору тараса, сыртка чыкпагыла, ал эми сыртында болсоңор ичине кирбейли деп айткан дейт да. Ошондо Омар ибн Хаттаб алхамдулилла деп рахаттанып, болду, кирбейбиз деп чечим чыгарат деп. Эми ушул жерде Омар ибн Хаттабга ошол хадис жетпеген да. Бирок ушул жерде эмне? Омар ибн Хаттаб пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында жүргөн Омар ибн Хаттабтын өзүнө ушул хадис жетпей калып атат да. Караңыздар, сахабалардын бардыгы эле эмне? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында көп жүргөнгө аракет кылган, бирок баягы Омар ибн Хаттабтын өзүнүн жумушу бар, дайыма жүрө албайт. 24 саат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге болбогондон кийин ал кээ бир хадистерден эмне кылат? Укпай калат. Тура отура эмеспи? Мисалы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам семьясына, үй бүлөсүндө мамиле маселе болобу ким айтып берген муну? Айша энебиз айтып берген. Сырттагы маселелерди башка сахабалар айтып берген, көрдүңөрбү? Ошон үчүн кээ бир сахабалар кээ бир хадистерди билбей алышы мүмкүн. Эгер Омар ибн Хаттаб, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанында жүргөн Омар ибн Хаттаб ушул хадисти билбей алып аткан болгон болсо, пайгамбарыбыз өткөндөн кийин, пайгамбарыбызды көргөн эмес, бир кылымдан кийин, же эки кылымдан кийин, же үч кылымдан келген имамдар, алымдар хадисти, кээ бир хадистер жетпей калышы мүмкүн десе, таң калбаш керек да, көрдүңөрбү? Таң калбаш керек, бул табигый эле нерсе да. Албетте ар кимдин өзүнүн илим издесине жараша. Кээ бирөө абдан көп издегени менен көбүрөөк хадис билет, кээ бирөө азыраак билиши мүмкүн. Бирок бир да алымдар айтат, бир да алым жок исламда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан хадистердин баарын жыйнап алган бир да алым жок дейт, көрөңөр. Бир да алым жок дейт, көрөңөр. Ошон үчүн эмне кылабыз биз? Ахли сүннө алымдардын баарын таштабай, Абу Ханифа, Имам Малик, Имам Шафии, Имам Ахмад, Суфян Саури, Суфян Уяйна, Хасан Басри жана башка имамдар толтура. Ошол бизге жеткен хадистердин баарын иснад менен карап туруп, мана ошо менен эмес, сахih болгон болсо, ошолор менен өкүм чыгарып, ишеним маселесинде ишенип, амал маселесинде амал кылуу важип болуп эсептелет деп көрөңөр. Экинчи маселеси эмне? Эгер бир аалым фатва берип, Куран менен сүннөткө каршы фатва берип алган болгон болсо, ошого моюн сунулабы, сунулбайбы деген маселе да. Куран менен суннага каршы бир маселеде фатва берип алды. Мисалы, тамеки маселеси деп коелу, мисалы. Тамеки маселесинде бир адам өзү ишенген бир илимдүү деп көргөн бир адамдан ушу тамеки маселеси мени кыйнап атат, кандай дейсиз? Арамбы же арам эмеспи десе, болуп келген баягы шейхи, эми тамеки маселеси эми жагымсыз эле маселе да, мындай макрух эле, негизи чеге берсең эчтеке жок десе, туурабы маселе? Туура эмес. Себеби тамеки анык Куран менен суннадан ачык далил келбесе дагы, жалпы Куран менен суннада келген эрежелер бар да. Мисалы Аллах Таала Куранда фала тактул анфусакум, өзүңөр өлтүрбөйлө дейт да. Себеби тамеки азыркы учурда бүттүк акылы бар адамдар билишет, тамеки ден соолукка зыян экен да. Билмек түгүл, эгер эсиңен чыгып унутуп барасаң дагы, тамекини кармаганда бетинде зыян деп жазып койгон да. Карагыла, ушундай таң каласың, тамекинин бетине зыян деп жазып койгон. Чекпек деген сөз дем, туурабы? Кантип анан тамекини зыян десе, бул пайда деген сөз эмес да, зыян деген сөз да. Ошон үчүн бул эмне? Шариатта арам болуп эсептелет, бирок ошондой Куран менен сүннөткө каршы келген ушундай бир маселеде фатва берген болгон болсо, ага эмне? Моюн сунулбайт. Моюн сунулбайт. Себеби ага моюн сунуу ушул далил жеткенден. Мисалы бирөө айтты, арам деп ушундай далилдерин айтып берди бир.
алымчы. Тиге барат дагы башка илим эсинен сураса, боло берет, чексең боло берет. Мага өзүмө мындай аны чекпейм, бирок чеге берсең мен сен арам кылдың деп айтпайм десе, бул алымдын сөзүнө караганда тиги алымдын сөзү күчтүү болуп турат да, далилчи. Арам дегенчи. Арам экен, арам деген далили күчтүү болгонун жүрөгүнөн билип турат дагы, бирок эмне? Нафсысына ээрчип, шахватына ээрчип, каалоосуна ээрчип тиги боло берет деген бул устаз айтты, баланча алым айтты деп ошонун сөзүн ала турган болгон болсо, Аллахтын астында ал күнөөкөр болот да. Себеби ал билди да. Анык тамеки арам экенине канааттана тургандай далил алып келип берди. Бирок азыр уккусу жок да анчы, көргүсү жок. Себеби эмне? Шахватынан, нафсына ээрчип атат да, көрдүңбү? Мындай учурда ошол туура эмес, Куран менен Суннага туура эмес фатва берген алымдын сөзү алынбайт. Ага моюнсунуу арам болуп, күнөөкөр болуп эсептелет деп айтасыздар. Күнөөкөр болуп эсептелет. Ал эми ал ошол алым иштихад, муштахид алым болгон болсо, чындап эле акыйкатты издеп фатва берген адамчы, фатва берген алым бир муштахид, чоң алым болуп, ошол фатвасында жаңылып калган болсо, ал иншалла хадисте келгендей, ал иштихад кылгандыгы үчүн сооп ала берет. Сооп ала берет. Имамдын, чоң алымдын өзүнө сүйлөлбөйт, бирок эмне? Туура эмес фатвасы ал кайтарылат, көрсөңүздөр. Мисалы, Имам Малик деле билесиңер. Чоң алым, Имам Малик, субханалла, кезинде алымдар Имам Малик турганда эч кимге фатва бербейли деп айткан да. Ошол Имам Малик рахимахулла, Ибн Вахб деген ошол имам айтат, өзүнүн Имам Малик шакирттери болгон да. Ошол айтат, биз Имам Маликтин астында отурганыбызда ушундай маселе суралды дейт. Даарат алганда буттардын аралары, колдордун аралары го. Ушакты суу жеткирүү өкүмү эмне деп суралды дейт да. Ошондо Имам Малик ал нерсе сүннөт эмес деп айтты дейт да. Буттардын арасын колдор менен салып билесиңерби? Ушинтип суу жеткирип, суу жууш сүннөт эмес деп айтты дейт. Негизи бут жуулат, бирок ошо ар бирине салып. Анан мен сабак бүткөндөн кийин я шейх деп Имам Маликке келип, ушул маселеде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадис бар экенин айттым дейт да. Хадис бар экенин иснады менен, иснат деп билесиңер го, мурунку имамдар биз айткандай хадис айтпаган алар иснаттар менен айткан, сепчикасы мененчи, чынжыры менен айткан да. Чынжыры менен айтып бергенде, бул хадис сахih турбайбы? Буга амал кылынат экен деп, мына ошондон кийин мажлистеринде ушул маселеден суралган сайын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бул нерсе сүннөт бар, бул нерсе сүннөт деп пайгамбарыбыз буйруп атты. Эме, сүннөт деп Имам Малик ошол нерсенин сүннөт экенине буйруп атты дейт. Көрсөңүзбү? Ошон үчүн бир алымга хадис жетпей калышы бул турган нерсе. Эми туура эмес, хата фатва бергенде фатва моюнсуналабы? Алымга моюнсуналбайт, күнөө болуп эсептелет. Бирок алымдын өзүнө эч кандай бир жаман сөз сүйлөнбөйт, жаны жек көрүлбөйт да, түшүнүңөрбү?